Үш программасынын чакан форматтагы уктуруусун сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. 11 апрелде пенсиялык системаны реформалоо боюнча концепция парламент угууда талкууланды. Министрлер кабинетинин демилгеси депутаттар тарабынан зарыл экендиги айтылып, талкуунун соңунда социалдык фондго пенсиялык системаны реформалоо боюнча тийиштүү мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу сунушталды. Бюджеттик чөйрөнүн бардык кызматкерлеринин эмгек акысын жана пенсияны жогорулатуу пландалып жатканын билесиздер. Парламент угууда айтылган сунуштар коомчулуктун кызуу талкуусуна да түштү. Ар кандай пикирлер, анын ичинде сын пикирлер дагы бар. Пенсиялык реформанын зарылдыгы, максаты туурасында бүгүн биз шак жүрүштө маектешебиз. Кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Белгилей кетели, өлкө президентинин саясатына ылайык калктын жашоо деңгээлин жогорулатуу, социалдык жактан колдоо жана ден соолугун коргоо милдеттери да коюлган. Президент тарабынан коюлган орчундуу талапка мына ушул пенсиялык тутумду жакшыртууга болгон реформа дагы дал келиши абзел. Андыктан биз бүгүн коомчулуктун кызуу талкуусунда турган мына ушул пенсиялык тутумду реформалоо боюнча министрлер кабинетинин аракети туурасында алдыда сөз кылабыз. Албетте мына ушул пенсиялык саясат, пенсиялык реформа боюнча жогорку кеңеште дагы парламенттик угуу өткөндө бир топ суроолор жаралды, коомчулукта да чоң талкуу болду. Республика боюнча пенсия алгандардын саны, анан жанагындай бир жеңилдиктерди пайдалануу, пенсияга чыгуу жаш курагы жана башка маселелер дагы талкуу жаратып жатат. Биз ушул багытта кеңири сөз кылып, суроолорубузга жооп алуу үчүн студияга Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын жетекчиси Жылдыз Кулжанованы чакырганбыз. Жылдыз айым, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Биз түз эфирдебиз. Угармандарга дагы телефонду эсине салып коелу. Албетте 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Урматтуу радио кармандар, бүгүнкү күндө өтө чоң талкуу жаратып жаткан мына ушул пенсиялык реформанын айланасындагы суроолорду берип, социалдык фонддун жооптуу кызматкеринен мындай өзүңүздөр дагы суроолоруңуздарга жооп алсаңыздар болот. Андан сырткары Facebooktагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп бизге кайрылыңыздар. Биз маегибизди анда уланта берели. Жылдыз айым, анда алгачкы суроону берели. Мынакей, менимче ушул социалдык фонд февраль айында болуш керек. Биздин түз эфирде дагы бул боюнча биз сөз кылдык элек. Сиздер ушул пенсияны көбөйтүү жагдайында сөз кылганда, ушул пенсиялык жанагы куракты мындай бир жогорулатылбайт деген бир пикирди да айткансыздар да. Эми мынакей азыр бул 11 апрелден бери аябай талкууланып жатат, социалдык тармактарда жазылып атканын өзүңүздөр да билесиздер. Ошон үчүн биз бүгүн угармандардын алдына дагы мына ушунун зарылдыгын реформалоого кандай негиздер болуп атат, муну ушул пенсиялык тутумду мындай бир өзгөртүш үчүн, жакшыртыш үчүн, бул экономикага байланыштуу маселе болуп атабы, же пенсия курагына жеткен адамдардын социалдык жашоосуна оң таасир берүүчү бир жагдайларды түзөлү деп атасыздарбы, же болбосо бир пенсиянын көлөмүн чын эле мындай бир татыктуу жогорулайлы, же бизде ушул пенсионерлер көбөйүп кетти, аларды кыскартыш керек деген бир максат болуп атабы, кандай максатта реформаланышы керек, анан бул өзгөртүүгө кандай факторлор себеп болду? Дагы бир жолу саламатсыздар. Ооба, 2022 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде ушу пенсиялык системасын реформалоо боюнча парламенттик угуулар өттү. Реформанын негизги максаты бул пенсиялык камсыздоону жогорулатуу, пенсиялык системанын бардык катышуучулары үчүн бирдей укуктарды камсыз кылуу жана пенсиялык камсыздоо принциптерин бекемдөө аркылуу чоң жакшы натыйжаларга жетишүү бул эң негизги максат болот. Анан ошо парламенттик угууда социалдык фонд ушу пенсиялык реформанын негизги өбөлгөлөрү эмне үчүн жасаш керек, эмне себептер болуп атат, пенсиялык системага таасир этүүчү экономикалык, демографиялык факторлор айтылып, анан негизги багыттар дагы ошо айтылды да. Анан негизинен пенсиялык реформа боюнча багыттар бул 2018 жылы жумушчу топ түзүлгөн. Бул мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун тарифтик саясатынын маселелерин чечүү боюнча ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн болчу. Анын курамына жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, коомчулук, бизнес, пенсионерлер ошолордун баары биригип
ошол жакта чоң талкуу жүргүзүп бир нече жолу керек кеңештерди өткөрдүк. Ошонун убагында кандай сунуштар болсо ошолордун баарын топтоп биз деген ошо 11 апрелде жогорку кеңешке талкууга гана алып келдик. Бүгүнкү күндө дагы бир жолу айтып кетейин, ошо эл дүрбөлөң болбош үчүн мыйзам долбоору жок бүгүнкү күндө. Бул ошо багыттарды эле талкуулоо, кандай кайсы багытта жүрсө кандай болот деген сөздөр азыр. Анан кийин ошо баардык кызыктар тараптар менен дагы бир нече жолу ошо кылдаттык менен каралып чыгып, макулдашылып, анан кийин мыйзам долбоору түрүндө киргизилет да. Эгерде ошону эл колдосо, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети колдосо, жогорку кеңеш колдосо, ошондо гана ошол кадамдарды мыйзам түрүндө алып кирип жогорку кеңешке киргизебиз да. Анан ошо негизги өбөлгөлөрү аябай ошо мындай элдерге мындай аябай талкуу болгон. Бул ошо пенсиялык куракты жогорулатуу болду да. Биз дагы бир жолу айтып кетейин, пенсиялык куракты биз жогорулатуу күтүлбөйт. Бүгүнкү күндө эркектер 63 жашында чыгат, 25 стажы менен ал эми аялдар 58 жашында чыгышат. Бул болгон сунуштагы ошо мамлекеттик кызматта иштеп аткан аялдар, мамлекеттик кызматта, силер билесиңер, мамлекеттик кызматта 65 жашка чейин иштесе болот. Андан кийин пенсиялык куракка келгенден кийин көбүнчө эле кетип калат, же ошо билесиңер мындай кетирүүгө мажбур кылышат аялдардан. Ошо именно ошо госсектордо иштеп аткан аялдар, госслужащийлер дагы ошо экономикалык активдүүлүгүн алардын узартыш үчүн, ошо пенсияга дагы жакшылап топтош үчүн ошолордун жашын 58 жаштан 60 жашка чейин кандай дейсиңер деп ошо талкууга киргизилди да. Бирок бул дагы соцфонддун эле бир эле өзү жалгыз соцфонддун сунушу эмес. Биз жана жогоруда айтып кеткендей, жумушчу топтун мүчөлөрү киргизген сунуштарды биз ошо топтоп туруп, анан ошолордун баарын талкууга алып чыктык. Мисалы бирөө бир сунуш алып кирсе, биз жок бул туура эмес деп айта албайбыз, туурабы? Биз деген анын баарын чыгарышыбыз керек. Ошон үчүн бүт болгон сунуштардын баарын чыгарып, кандай дейсиңер, колдойсуңарбы, колдосоңор анда ошо мыйзам түрүндө алып келели деген сөз болду да. Демек жанагы аялдардын жашын 58ден 60ка жылдыруу деген бул мамлекеттик гана мекеме, түзүмдөрдө иштеген аялдарга тиешелүүбү? Ооба, мамлекеттик жана муниципалдык органдарда иштеген аялдар, ошолор дагы иштесин, экономикалык активдүүлүгүн узартсын, ошо пенсиялык системага дагы салымын кошуп, кийин пенсияга чыгып атканда көбүрөөк пенсия алсын деген максатта. Дагы бир маселе да, ошол көпчүлүктө жанагы эркектердин да жашын жылдырат экен, анан жана ар кандай жеңилдиктерди алып салат экен деп мына коомчулукта өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? Абдан чоң бир талкуу, кызуу талкуу жүрүп атат. Аскер кызматкерлери мына коргоо министрлиги билдирүүсүн берип, абдан катуу каршылыгын билдирди. Бүгүн эле Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши жыйын куруп, ал жерде дагы ардагер генералдар жана башкалар ошол кызматтан эс алууга чыккандардын баардыгы пикирин билдирип, ошол кайрылган экен. Ички иштер министрлигинин коомдук кеңеши дагы бүгүн жыйын куруп билдирип атат. Ушул жагы кандай болот? Биринчи реакция кылгандар мына ушул эки мекеме болот. Коргоо министрлиги айтып атпайбы, аскер кызматкерлерине мындай бир сокку уруп атасыздар, бул өлкөнүн коопсуздугун камсыздоодо бул чоң зыянын келтирет деген билдирүү болду. Түшүнүктүү. Биринчиден баштайын, ошол эркектердин курагын көтөрүү боюнча, анан жеңилдетилген, анан же мөөнөтүнөн мурда пенсиялар дегенде биринчи ошондон баштайын. Эркектердин курагы, пенсиялык курагы жогорото албайбыз.
ал ошончо эле турат 63 боюнча. Долбоордо да ошол бойдон турат Азыр дагы бир жолу айтып кетейин, мыйзам долбоору жок бүгүнкү күндөчү. Ошо биз азыр жалаң эле талкуу кылып атабыз. Ушинтсек болобу деппи? Ушинтсек болобу депчи. Бирок ошо концепциянын ичинде дагы 63 жашты жылдырган жокпуз. Ал ошончо калып атат. Ал эми ошо мөөнөтүнөн мурда же жеңилдиктер менен чыккан пенсиялар жөнүндө айтып кетсем, бул деген биздин статистика боюнча жылына мисалы 21 жылы 55 миң жаңы пенсия чектелди. Анын ичинен 52% бул жеңилдетилген же ошо мөөнөтүнөн мурда чыккан пенсиялар. Бул эмнени айтат? Алар деген пенсиялык системага толугу менен финансылык жагынан катышкан эмес. Демек, алардын камсыздандыруу төгүмдөрү деген толук 20 жыл же 25 жыл алар толук тогуктаган жок да. Анан чыгып атканда пенсиясы да аз болот. Ал ошо пенсиясы аз болгондон ошо пенсионердин арасында жакырчылыкка алып келет. Анан кийин эмнеге менин пенсиям аз болуп калды? Анан жакшы жогорулатка чоң индексация кылгыла деп бизге нааразычылыктарын билдирет да. Биз ошон үчүн айтабыз, бул пенсиялык фонд бул деген ошо жумушчулардын фонду. Силер деген иштешиңер керек. Аялдар деген биз ошо базар экономикасында жашап аткандан кийин ар бирөө өзүнүн пенсиясын деген келечегин ойлоп, пенсиясына деген өзүнүн айлык акысынан акырындан топтоп, кийин пенсия чыкканда татыктуу пенсия алайын деш керек да. Ошон үчүн ушу камсыздандыруу төгүмдөрүн толук ушу 20 жыл бою аялдар, 25 жыл бою эркектер төлөсө, ошондо татыктуу пенсияга чыга алышат. Ал эми ошо стажы аз болуп, мөөнөтүнөн мурда деген стажы аз да. Стажы аз болуп же жана жеңилдетилген, биз айтып атпайбызбы, тоолуу бийик тоолуу аймактарда жашаган ошол жакта 8 жыл мурда чыгышат, мөөнөтүнөн мурдачы. Анан же 45 жаштагы аялдар болсо, алар 3 баласы болуп, ошол жакта жалпы стажы 20 жыл, бирок ошо бийик тоолуу райондордо 15 жыл стажы болсо, алар 45 жашында чыга алышат. Бирок деген ошо 45 жашка чыкканда алар камсыздандыруу төгүмдөрү аз да, кийин чыкканда да алардын пенсиясы да аз болуп калат. Анан кайра ошо нааразычылыктар болот да, эмнеге менин пенсиям аз болуп калды? Бирок ойлонуш керек да, мен ошо пенсиялык системага өзүмдүн пенсияма жакшы салым төлөдүмбү, жакшы салым коштумбу өзүмдүн эле пенсияма депчи. Ошон үчүн ушундай жагдайлар болбош үчүн мөөнөтүнөн мурда пенсияларды алып салуу, кыскартуу боюнча сунуштар киргизилди. Ал эми жеңилдетилген шарттарда жана бийик тоолуу аймактарда жашагандар үчүн, алар үчүн этабы менен жылына 6 айдан ошо этабы менен аларды мисалы 45 жаштан чыкпай 48 жаштан чыксын деп атабыз. Мисалы башка аял ошо 8 жыл мурда чыгат деп атпайбызбы? Алар дагы ошо 8 жыл мурда чыкпай 5 жыл мурда чыксын деп атабыз да. Бирок жана жалпы курак ал тийилген жок. Жалпы курак ошончо калып атат. 58 жаш аялдар үчүн, 63 жаш эркектер үчүн жалпы курак калып атат. Ал эми ошо аскер кызматкерлеринин пенсиялык камсыздоосу боюнча айтып кетсем, бул социалдык фонд жалаң гана ошо гражданский пенсия деп коет. Биз баарыбыз ошо социалдык фонд аркылуу чыгышат, граждандык жумушта иштегендер. Ал эми аскер кызматкерлеринин алар өздөрүнүн өзүнчө мыйзамы бар. Пенсия чектөө боюнча. Пенсия чектөө боюнча мыйзамы бар. Аларды чектөө, саясатын жүргүзүү биздин компетенциябызга кирбейт. Аскер кызматкерлеринин өзүнүн пенсионный отделдери бар. Алар өздөрү ошол пенсия саясатындагы чектөөлөрүн жүргүзүшөт да, жана каржылоо ошо финансы министрлиги менен жүрөт. Биз деген социалдык фонд только транзитный звенода, министерство финансовдан акча түшөт да, биз РСКга беребиз, ошо таратылып берилет. Биздин ошо компетенцияга кирбейт. Бирок биздин социалдык фондко көптөгөн ошо кат түрүндө дагы нааразычылыктар, башка кереге кеңештерде дагы отурганда да баардыгы айтышат да, эмнеге аскер кызматкерлеринин пенсиясы көп, эмнеге биз дагы канча иштейбиз, анан биздин пенсиябыз аз деп. Биз аларга түшүндүрмө иштерин жүргүзөбүз. Себеби дегенде ошо аскер кызматын өтүү бул өтө кыйын. Алардын жумушу ошо кызмат деген кыйын, алар деген
өзүнүн жашоосун өмүрүн арнашат, жашоосун берет. Биз деген мисалы кызматкер катары биз билебиз анын баарынчы, бирок жалпы ошо калк деген көбү мындай түшүнбөстүктөр болот да. Анан ошон үчүн ошо каалоо болот эле ошо аскер министрликтери же ошо укук коргоо министрлиги мындай көбүрөөк маалыматтарын берсе, түшүндүрүү иштерин эмнеге ошол аскер кызматкерлеринин пенсиясы көбүрөөк болот деп, ошондой суроолор, талаптар болбосун депчи. Себеби дегенде ооба аскер кызматкерлеринин пенсиясынын көптөгөн мындай тобокелдиктери бар, проблемалары бар. Алар ошо 12-жылдан бери бир 5-6 мындай жумушчу топчолор түзүлгөндө, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошолор дагы эле чечилбей келе жатат. Анын баарын балким ошо эл ушунун баарын көрүп мындай нааразычылыктарын айтабы, ошон үчүн ошо мындай элге жакшы түшүндүрүп, алар ошо министрликтер жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсө деген каалоо да. Демек, кечирип коюңуз, демек жана аскер кызматкерлери, милиция кызматкерлери деген алардыкы мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деген сиздер тарабынан сунуш болгон эмес экен да. Эмне үчүн ушундай сөз чыгып кетти? Мисалы кечээ депутаттар дагы айтып атат, коомчулуктар дагы, ушундай министрликтер дагы өздөрү жыйын куруп билдирүү таратып атышат. Эмне үчүн мындай болду? Себеби дегенде бул социалдык фонд, бул пенсиялык камсыздоо болуп атпайбы? Анан кийин пенсия дегенде эле баары эле ошо аскер кызматкерлеринин да пенсиясын ошо саясатын социалдык фонд жүргүзөт болуш керек деп эле ошо бизге көптөгөн даже ошо мен айтпадым 18-жылы жана жумушчу топ түзүлгөн, ошонун алкагында дагы өзүнчө бир топчо бар болчу, пенсия аскер кызматкерлеринин пенсиялык камсыздоосу деген. Аякта да сунуштар келип түштү да. Анан күнүгө эле ошо ар кандай сунуштар келет. Ошон үчүн талкууга биз чыгарып койдуңуздарбы? Чыгардык, бирок аны кайра дагы эле айтып атабыз, эгер колдосо, эгер мамлекет, жогорку кеңеш, башкалар колдосо, ошол мыйзам түрүндө анан киргизилет. Бирок ошо аскер кызматкерлер сиз, ошо ошолорду караган министрликтер сиз, мындай суроо алдыга жылбайт, чечилбейт. Түшүнүктүү. Анда угармандар бар, ошо Жылдыз айым биздин суроону угалы. Саламатсыз? Саламатсыз. Айтыңыз. Мен Талас районунан чыгып жатам. Биринчи топтогу майыпмын. Менин эки суроом бар. Биринчи суроом 2003-жылы экинчи топко чыккам. 19-жылы биринчи топтогу майыптыкка чыккан болчумун. СОС фондуну 93-тен бери көздөй ушул быйылкы жылга чейин жыл сайын төлөймүн. Үй бүлө менен баары. Анан биринчи топко чыкканда деле эчтеке кошулган жок. Бул биринчи суроом. Экинчи, Кыргызстан боюнча майда дыйкан чарбалар толтура. Мен ошо көп эле кызматта иштеген кишимин. СОС фондуңбу, налогуңбу, айылдагы дыйкан чарбалардан СОС фондуга акча төккүлө деп бир киши айтпайт. Бир киши айтпайт. Мисалы үчүн, ошол канча майда дыйкан чарбалар бар, ошолор канчадан, мына мисалы үчүн биз 330 сомдон төлөшүбүз керек гектарине. Канча деген акча болор эле. СОС фонду деген ооруп калганда, анан пенсияга чыгарда, анан дагы бирдеке болгондо гана СОС фонду төкпөй койпурсуң деп, анан кийин ылдыйкка чыгарып коюп атпайсыңарбы? Мисалы үчүн, ошончо Кыргызстан боюнча ошончо акча чогулсоңор канча акча болот эле жыл сайын чогулсоңор? Рахмат, укканыңарга жооп берип коюңуз. Рахмат, сизге дагы. Рахмат сурооңузга. Биринчи суроо боюнча эгерде жооп берсем, эгерде сиз ошо биринчи жолу 2003-жылы чыгып турасыз, экинчи топ майыптык менен, андан кийин эгерде иштеп камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөп турсаңыз, анда жыл сайын ошо перерасчет болуп турат. Эгерде ошо перерасчет кылбаса, өзүңүздөрдүн контакттарды, телефондорду берип койсоңуз, биз ошону текшерип карап берели. Чын эле эгерде болбосо, төлөнгөн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен жыл сайын индексация кылып беребиз. Ал эми ошо жерлерде ошо дыйкан чарба үчүн соцфондко төлө деп эч ким айтпайт дебедиби?
байке ал боюнча бүгүнкү күндө биз камсыздандыруу төгүмдөрүн администрациялоо боюнча функцияларды 2019 жылдан баштап салык кызматына бергенбиз. Бүгүнкү күндө деле ошо салык кызматы менен тыгыз иштеп атабыз, дагы деле тыгыз иштейли деп атабыз. Ошо мүмкүн мындай жалпы бир совместный приказ кылып, ошолорду текшерип, айыл жергелерди кыдырып, ошондой түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө. Бирок дагы бир жолу айтып кетейин, ошо пенсиялык системада ар бир тараптын өзүнүн эме обязанность деп коет, ошо бар. Иш берүүчү дагы, өзү жумушчу дагы, мамлекет дагы өзүнүн ошо обязанность должны вести. То есть мисалы камсыздандырылган адам дагы жыл сайын эгерде өзүнүн жеке эсебин текшерип турса, ошо менин камсыздандыруу төгүмдөрүм түшүп атабы, менин стажым кетип атабы, мен канча пенсияга чыгат экеним деп ошону билип турса дагы жакшы болот эле. Дагы ошо дайыма биз ошого чакырабыз. Ар бир жаран иштесе, камсыздандыруу төгүмдөрүн төксө, соцфондко келип, же бүгүнкү күндө бизде ошо калктык тейлөө борборлорунда биздин соцфондунда кызматкерлери отуруштуу. Азыр шаардын 4 бөлүгүндө. Ошол жактан да келип, ошо жеке эсебиңерде көчүрмөсүн алсаңар болот. Ошол жакта текшерип, же жана түндүк портал деп коет, ошол жактан кирип, камсыздандырылган адамдын жеке кабинети бар. Ошол жактан дагы өзүңөрдүн маалыматтарыңарды дайыма алып турсаңар. Ар бир жаран ошо жаш кезинен баштап эле менин кийинки пенсиям канча болот экен деп карап турса жакшы болот эле. Дагы бир угарман байланышка чыгып атат, суроону угабыз. Саламатсыңар. В общем, мен түшүндүм, жаңы эле угуп калдым, что пенсия жөнүндө сөз болуп атат. В общем, мындай да, вот если өзүм жөнүндө айтсам, мен 43 жыл непрерывного стажа госслужбада иштедим. Анан кийин 2011 жылы пенсияга кеттим, 61 жашымда. Анын пенсиябыз, конечно, азыр мындай сравнивать этсең, просто аз иштеген кишилер деле бизден көп алып калды да. Жалаң эле мен эмес, мага окшогондор көппүз да. Вот, бизден көп алат. Мисалы, ошо 11 жылы первый составляться эткен пенсиябыз 3300 эле болду. Анан кийин азыр уже кошулуп, за эти годы кошулуп кичине эмерээк болду да. Бул бир вопрос. Вот эми перерасчет кылса болобу? 43 жыл отчисление болду, 43 жыл непрерывного стажа, 1 секунда даже не прерывался стаж. И вот заслуженный отдыха 3300 менен чыктык да. Вот мен жалаң эле мен эмес, вот менин коллегаларым кошо чогуу. Анан эми биз эмне дейбиз? Конечно, кайгырып эле отуруп калдык. Анан акылынан кошулуп атып, эми кичине, и то азыркы алган акчабыз эчтекеге, никуда ничего, баары өзүңөр билип турасыңар, все дорого. Это был бир вопрос. Можно ли сделать перерасчет? Анан сравнить, главное, вообще эле иштебеген, я не знаю, каким путем стаждарды набирать этип, но аларды карасаң, сразу эле пенсияга 6000ге, 7000ге чыгып атышат. Вот. А биз канча жыл иштеп ушундай болдук. Это бир вопрос. Анан экинчи вопрос. Вот баарын эле азыр кошулуп атат. Рахмат, конечно, очень благодарны. Но бизге пенсияга октябрда күтүлбөй эле ушу азыркы эмелерде кошулабы же кошулбайбы? Бул бир вопрос. Анан если мүмкүнчүлүк болсо, перерасчет болот десеңиз, айтсаңыз, кайсы жака барыш керек, кимге обращаться этиш керек? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Бизде ошо пенсиялык система дайыма айтып келебиз, камсыздандыруу принциптеринде негизделген. Ошо пенсиялык формула да ошондой, канчалык камсыздандыруу төгүмдөрү көп болсо, ошончолук пенсия да көп болот. Негизинен пенсия бул базалык бөлүктөн, бүгүнкү күндө бул 1780 сом, анан кийин биринчи камсыздандыруу бөлүгү деп коет, бул 96-жылга чейин, жеке эсеп киргенге чейин ошол стажды биз орточо эмгек акыга көбөйтүп, ошол биринчи камсыздандыруу бөлүгүн чыгарабыз. Анан кийин экинчи камсыздандыруу бөлүгү, бул деген 96-жылдан кийин жеке эсеп киргенден кийин ошо жеке эсебиңизде канча акча болсо, ошону биз деген
улуттук статком бизге дайыма жыл сайын ошо маалымат берип турат. Мисалы эркектер пенсияга чыккандан кийин мынча жаш жашашат, аялдар мынча жаш жашашат деп. Ошол болгон балансты биз деген ошо канча жаш жашаса ошого бөлөбүз да. Ошого бөлүп туруп анан кийин пенсияга чыгарабыз. Анан кийин ошо камсыздандыруу төгүмдөрү өзүнүн баалуулугун жоготпош үчүн алар деген жыл сайын ошо камсыздандыруу бөлүктөрү жыл сайын индексацияланып турат инфляцияга. Ал эми пенсияга чыккандан кийин да пенсия өзү да индексацияланып турат. Анан кийин ошо биринчи жолу эмнеге 3300 менен чыгып калдыңар? Балким себеби биз деген камсыздандыруу төгүмдөрү эмнеден алынат? Айлык майнадан, айлык майна билесиңер бизде Кыргыз Республикасы боюнча эле анча чоң эмес. Мисалы 21 жылдын жыйынтыгы боюнча орточо эмгек акы бул деген 20.249 сом. Анан ошол айлык майнадан анан кийин камсыздандыруу төгүмдөрү төлөнөт. Эгерде айлык көп болсо, камсыздандыруу төгүмдөрү да көп болот да, пенсия да көп болот да, туурабы? Анан кийин ошол убактарда мисалы 2011ге чейин деле ошо мен билбейм эже кайсы тармакта иштептир, бирок балким ошо айлык майнасы аз болгондур, ошон үчүн ушундай аз пенсияга чыгып калыптыр. Бирок жана айтып атпайбы, башкалар чоң пенсия менен чыгып калды. Бул эгерде андай ошо тобокелдиктер болсо, эже ошо Радищева 62ге келип, ошо бизде 6 кабинет бар, же 57 61 66 61 телефонуна чалып, же Радищева 62ге келип ошо арызын жазса, биз ошо пенсиялык китебин көтөрүп кайра эсептеп. Телефонду дагы бир жолу айтып коюңуз анда биз угуп аткан болсо. 57 66 61 телефону. Ооба. Анан кийин пенсияны индексациялоо боюнча октябрьды күтпөй андан эрте эле чоңойтсо болобу деген сөз боюнча биз жыл сайын ошо бюджетибизде акча каралат. Бул жылы да ошо октябрга көтөрүш үчүн акча каралган, бюджетке киргизилген. Бюджетибиз да ошо жогорку кеңештен өттү. Анан жыл сайын индексация дагы бул биздин бюджетибизге карата болот да. Биз эми өзүбүздүн финансылык мүмкүнчүлүгүбүзгө карап туруп анан кийин чоңойтобуз. Анан бул жылы ошо октябрдан баштап жогорулатабыз. Рахмат, Жылзайым, мына кечээки парламент угуудагы талкууга кайра кайталы да. Мына көпчүлүгү ушул иштеп жүргөндөргө жана пенсия төлөнбөш керек деген жагдайда көп мындай бир нааразычылыктарын, пикирлерин да айтышты да. Анткени мына адамдар эмгек кылып, анан ошол эмгегинен социалдык фондко чегерип жатат. Анан иштеп тапкан акысын кантип алып коюуга болот? Бул ушул акыйкаттуулукка жатабы? Анын үстүнө пенсиясы эгерде жетишкен болсо, биз үйдө эле отура бербейт белек. Кая ошо пенсияга жетишпегенден ошонун негизинде биз иштеп жүрөбүз депчи. Чындыгында мындай реалдуу карап келгенде азыр көпчүлүгү ошон үчүн иштешет. Өзүнүн пенсиясы аз экенине байланыштуу, ден соолугу ошого туура келип атса иштей берейин, иштеп дагы пенсиямды алып үй бүлөмдү багайын дегендер көп. Кандай дейсиз, ушул сын пикирлерге эмнелер белгилейт элеңиз? Жана иштеп жаткан пенсионерлердин базалык бөлүгүн бербейбиз, анан тигинисин бербейбиз деген сөз болгондо коомчулукта абдан мындай катуу. Ооба, коомчулукта да кызуу талкуу болду. Бул дагы ошо госсектордо иштеген, мамлекеттик сектордо иштеген пенсионерлердин кайра эле ошо сунуш кылып атабыз, бирок бул дагы эле мыйзам түрүндө эмес, сунуш, талкуу. Ошон үчүн азыр кандай кабыл алышат, ошого карата анан кийин башка кадамдар жасайбыз. Бул деген эгерде ошо госсектордо иштесе, госсектордо билесиңер айлык майнаны да республикалык бюджеттен кетет, анан ошо пенсиянын базалык бөлүгү да республикалык бюджеттен кетет. Ошо республикалык бюджеттин чыгымдарын оптимизациялоо үчүн ошондой сунуш киргизилди. Бул кайра деле жалгыз эле соцфонддун сунушу эмес. Башка министрликтерден да келип атат ошондой сунуш. Ошон үчүн биз пенсия боюнча бир жалпы орган болгон үчүн биз баары сунуштардын баарын топтоп ошону киргизип атабыз. Бирок эгер ошо коомчулук, эгер парламент колдобосо мындай эмелерди биз киргизбейбиз. Негизи ушул концепция канчалык деңгээлде мындай бир ишенимдүү деп ойлосок болот? Мисалы үчүн кайсы бир учурда тобокелчиликтер да бар да. Ошол тобокелчиликтерди сиздер карадыңыздарбы? Бул бир, анан экинчи, ушул талкууда сиздер бара-бара аялдар менен эркектердин жаш курагын теңдеш керек,
башка жерлерде ушундай деп дагы айтылды. Анан пенсия алгандардын саны боюнча 70% аялдар түзөт экен. Анан алар эртеде чыгып алышат экен, анан узакка да жашайт экен. Анан бул акыйкатка да жатпайт ушундай нерселерди да белгилеши. Мисалы үчүн эркектердин жаш курагын андай болсо түшүрүп эле койбойбу, 63 кылбай андан төмөн эле кылып койбойбу, эгерде алардын орто жашоо узактыгы 68 болуп анан тиги 63-тө чыгып атса деген ушундай дагы пикирлерди айтпадыбы? Мисалы үчүн кечээ сиздер айттыңыздар, четке чыгардыңыздар бул концепция деп, мындай кандай эл кабыл алат экен деген нерседечи. А эгерде ушундай бир сунуштар алса, ал канчалык деңгээлде силер аны мындай бир эске аласыздар? Мүмкүнбү ушундай биздин экономикалык жагдайыбыз деле? Кайра эле ошо пенсиялык курак боюнча жалпы пенсия курак тийилбейт. WhatsAppка жазгандарды дагы мен мындай кылып сизге берип атам. Жылмалап суроо берип атам да. Ошо биз дагы бүгүнкү күндө дагы эмнеге биякта отурабыз, ошо түшүндүрөлү деп жалпы пенсиялык курак бул тийилбейт, ошол боюнча эле калат 58-63 жаш. Ооба, статистика боюнча аялдар эркектерге караганда узагыраак жашашат. Алар ошо 5 жыл эрте пенсияга чыгышат. Андай статистика боюнча маалыматтар бар. Бирок жалпы куракты биз тийген жокпуз. Биз жана айтып кетпедикпи? Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеп аткан аялдардын курагын 58-ден 60-ка чейин жогорулатуу боюнчачы. Бирок ал бардыгына тиешелүү эмес. Эгерде муну колдосо, анан кийин гана ошолорду алып келебиз. Эгерде ошо колду таппаса, ал ошончо калат. Анан кийин канчалык деңгээлде бул натыйжасы бар деп атасыз. Ооба, реформа жыйынтыктары тез арада көрүнбөйт, бирок узаккы убакытта пенсиялык узаккы убакытта өзүнүн оң натыйжаларын алып келет. Эң негизги өбөлгө бул деген ошо наразычылыктар эмнеге болуп келатат? Азыр эже деле айтпадыбы? Мен эмнеге көпкө иштеп 45 жыл стажым бар, соцфондко канча чегерүүлөрдү кылдым, анан аз пенсияга чыгып калдым, башкалар дагы чыгып атат, мен менен тең эле чыгып атат деп, же менден көп чыгып атат деп. Ошо бул эмнеге мындай ситуация болуп атат? Себеби дегенде жана жеңилдетилген шарттарда мөөнөтүнөн мурда чыгып атышат. Алар деген кийин пенсияга чыкканда өзүнүн камсыздандыруу пенсиясы, бул ар бир адам өзү тапкан пенсияда, айтып атпайбызбы, базалык бөлүк, бул деген мамлекеттик жактан кепилдик да. Ал эми камсыздандырылган бөлүгү бул ар бир адам өзү тапкан бөлүк. Анан кийин ошону кийин пенсияга чыкканда биз индексациялап атпайбызбы? Эгерде мисалы бир жараны камсыздандыруу бөлүгүн 100 сомун эле тапты. 100 сом тапкандан кийин аны биз айтып атабыз 10%га индексация кылабыз деп. 100 сомду 10%га индексацияланганда 10 эле сом болуп калат атпайбы? Анда дагы наразычылыктар чыгат. Ошон үчүн биз деген кеминде дегенде 200 же 500 сомдон аз эмес деп индексациялабыз. Бирок бул 500 200 сом каяктан? Бул башка категориялар пенсионерлердин акчасын алып туруп башкаларга берип атпайбызбы? Салымын көп кошкон эмес, же стажы толук эмес, ошол пенсионерлерге биз өмүр бою төгүп, камсыздандыруу төгүмдөрүн төккөн пенсиялердин акчасын алып туруп тияка берип атабыз. Анан ошолордон да биз угуп атабыз. Эмнеге биздин камсыздандыруу төгүмдөрү биздин акчасын алып туруп башка категорияга берип атасыңар деп. Мисалы ошол эле дыйкан чарбалар, жылына билесиңер фиксированный ставкадан төлөшөт, жанагы салык базасы бар, ошого карата бизге дагы ошондой ченемде төлөшөт. Эгерде ошо бир чарбаны ар бир ошо үй бүлөсүнө бөлсөк, айына 8 сом эле болуп атат. Ошол эле мугалимдер, ошол эле врачтар, бюджеттик уюмдарда иштегендер, алар деген 4800 сом төлөп атат. Анан кийин ошо мисалы бир мисал көрсөттүк да, 36 жыл ошо дыйкан чарбасында иштеп, 7 сомдон төлөп болгону эле 3900 сом төгүмдөрүн төлөдү.
болгону эле. Анан пенсия чыкканда базалык бөлүк деген 1780 сом болуп атат, өзү тапкан деген 100 сом эле болуп атат. Ошентип 2000 сомго чыга алат. Ошо 4000 сом төлөгөн 36 жылда төлөгөн төгүмдөрүн 2 айда эле өзү алып алат. Башкалар болсо, мисалы мугалимдер деген биринчи чыгып атканда алар деген 5000-6000 менен азыр бүгүнкү күндө чыгып атат. Алар деген ошо 1700 сом мамлекет берип атат, калган ошо 3000-4000 сом өздөрү таап атат. Бирок жанагы айтып атпайбызбы, индексация кылганда жанагы 100 сом менен эле чыгып атпайбы дыйкан чарбачы. Анан жыл сайын 500 сом, 500 сом, 500 сом болуп кошулуп атып, тиги категориядан алып атабыз дагы, буларга берип атабыз, датированный кылып атабыз да, алардычы. Ошондуктан баягы перераспределительный моменти болуп атат. Теңдештирип салып атабыз да баарынча. Ошо биз деген айтып атабыз, пенсиялык система бул деген ар бир жараны өзү таап атат депчи. Ошон үчүн адилеттүүлүк болуш үчүн ар бир жаран өзү канчалык салым кылса, ошончолук пенсия татыктуусун деген үчүн ошондой реформага биз барып атабыз бүгүнкү күндө. Жылдыз айым дагы кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыздар. Урматтуу радио угармандар, биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын жетекчиси Жылдыз Кулжанова бар. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Мына ушул телефондор аркылуу бизге суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Андан сырткары Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да түз көрүп, угуп суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Биз бүгүн пенсиялык реформа, жакында эле парламентте талкууланган пенсиялык реформа боюнча концепциядагы айрым сунуштар боюнча түз эфирде сөз кылып жатабыз. Бизде байланыштагы угарман байланыш жакшы болбой биз менен байланыша албай жатат. Биз маегибизди уланта берели. Негизи эле ушул пенсиялык саясатты жүргүзүүдө, пенсиялык реформа жүргүзүүдө дайыма айтасыздар да, мына ушу кечээ да ушундай сөз болду. Адам өзү пенсия курагына келгичекти иштеп тапкан каражатынан социалдык фондко которуп, өзүнө бир карылыкта кам көрүлүүчү бир каржы булагын камсыздап алыш керек деген маселе да. Жылдыз айым. Ушул нерсеге биз көп маани берилбей, айрым учурда жарандар аны жакшы түшүнбөй калган учурлар көп эле болот да. Ушул түшүндүрүү иштери, пенсия деген бул мамлекет баардыгын өзү бербейт, айрым бир бөлүгүн берет бюджеттен, а калганын баягы өзү чогулткан нерседен көп болгону, аз болгону ошондон көз каранды болот деген түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүү зарылчылыгы бар экендигин кечээ күнү парламенттик угууда дагы белгилүү болду. Ушул жөнүндө сизге сөз берерден мурун азыр угарманды кайрадан байланышка чыкты, суроосун угалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Угуп жатабыз. Assalamu alaikum. Айтыңыз. Айыргуландан чалып атам да. Мен да пенсия курамындамын, жашым 64. Айтыңыз. Жануарда документ тапшырган элем, соцфондко базар көргөндөн чалып атам. Паспорттом, свидетельствомда Иназаров Тулашбай Усубович. Да, бир жолу айтып коесузбу? Кайра айтыңызчы аты жөнүңүздү. Иназаров. Иназаров, Иназаров. Тулашбай. Булашбай. Усубович. Жакшы угулбай атат. Телефон номериңизди да айтсаңыз, телефон номериңизди да айтасызбы? Биздин социалдык фонд өзү да сизге байланышка чыгып, кызматкерлер жооп бергенге. Телефон номериңизди да айтып коюңузчу. 0557 07 2990. Эми сурооңуз кандай? Суроо ушу Иназаров Тулашбай, Туланбай болуп калыптыр да. 2 жолу выпискам Туланбай болуп келатат. Тулашбай документ паспортта. Индексационный листте Туланбай болуп калыптыр. Пенсияга чыктыңызбы? Чектелдиби пенсия сизге? Пенсия 64 документтер тапшырдым. Чектел элек, бүт элек, кел элек сизге. Кел элек пенсия. Сизге түшүнүктүү. Бергилечи. Түшүнүктүү. Угуп туруңуз эми агай. Сиздин сурооңуз түшүнүктүү. Биз ошолор текшерип, эмне болуп атыптыр, анан сиз ошо телефонуңузду калтырдыңыз, сиз менен байланышабыз албетте.
жана пенсия менен камсыз кылуу жөнүндө Жылдыз айым түшүндүрүү иштерин ким жүргүзүш керек? Негизи биз ушул нерсе баягы элге толук жетмейинче эмне үчүн тигиники аз, эмне үчүн мунуку көп, эмне үчүн мен аз чыгып калдым деген маселе козголо берет окшойт да. Ооба, ошо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча биз деле өзүбүз билип турабыз, дагы күчөтүш керек. Канчалык ошо телевидение, радиодон да айтсак да, ошо баягы социальный сет деп коет, аяктан да айтсак да, биз ошо түшүнүп турабыз, дагы күчөтүш керек экен. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз коммуникационный стратегия деп атабыз, ошону иштеп чыгып атабыз. Ошону бекитип алгандан кийин дагы күчөтүп, дагы эл менен көбүрөөк байланышып, баягы алардын дагы кандай ойлору бар экенин билип, бирок ошолорго жеткирип, пенсия деген эмне экен, себеби дегенде бүгүнкү күндө көбүнчөсү эле билбейт да, пенсия менен пособиянын айырмасын билбейт. Ошон үчүн баягы канчалык 10 жолу түшүндүрсөң да мүмкүн ошо 11-чи жолу анан жететтир деп ойлоп атабыз. Дагы ошол түшүндүрүү иштерин дагы жакшы жүргүзөбүз. Бизде угарман бар экен. Ооба, бар экен, угалы. Суроосун угалы. Алло, саламатсыңар. Саламатсыз. Мен мындай чоң көйгөйүм болуп атат да, Түбү районунан чалып аттым эле. Ак Суу районунда кызым бар, 3 баласы бар. Эми алар кандайсы неме жашашат да. Анан 3 баласына пособие илгери чыгартып бергем эптеп, ошо Кудай берген Базарбаева мен аркылуу. Анан эми могу үйлөр ата-энесинде болчу, ата-энеси каза болуп күйөө баланын. Эми ошо үйүн неме оформить этебиз, тиги удас ошо үйдүн документи жок деп пособие төлөбөй атыр ушу жылдын январь айынан баштап. Ал үйдүн документин эмне тиешеси бар билбейм, анан ушул немемде эми силерге деле тиеше жок. Кудай берген Базарбаевка кандай бир кабарлап кое аласыңар ушул көйгөйдү. Телефон номерумду деле берейин. Рахмат сизге. Макул. Дагы бир жолу ошо айтып кетейин, социалдык фонд бул пенсия боюнча, пенсия жаатында суроолор боюнча кайрылсаңыздар болот. Бирок бул кишинин пособие боюнча биз эми баягы коллегаларыбызга айтып коелу. Бирок ушу министрликке кайрылыш керек, социалдык коргоо министрлигине. Жылдызайым, негизи азыр мына Талайгүл да жакшы суроону берди да, бул түшүндүрүү иштерине байланыштуу суроо бул дагычы. Мына негизи пенсиялык система, биз азыр ушул системаны реформалайлы. Буга чейин айтылганда пенсиялык тутум азыр мындай бир кризистик бир абалда турат. Биз пенсионерлерибизге татыктуу бир пенсияны төлөй турган акыбалга жетишибиз керек деп бул нерсе ушинтип башталган. Анан кийин мына пенсиялык система дегенде биз мындай деп түшүнөбүз да. Биздин экономикабызга байланыштуу жагдай. Экономикабыз канчалык өнүксө, ошонун натыйжасы биздин пенсиялык системабызга дагы өзүнүн оң таасирин берет деп. Мына сиздер азыр реформалайбыз деп атасыздар. Ошол пенсиянын мындай бир ошого келип пенсияны төлөй турган бир каражаттарыбыз да толуп келип туруш керек. Бюджет ошого мындай бир мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан түшүндүрүү иштери деген да бекер берилген жок деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн азыр кээ бир жаштар өзүнүн чоң атасын, чоң энесин ошол пенсия менен камсыз кылыш керек. Анан кийин алар камсыздалып туруш керек. Анан ошол жашка өзүм да жетишим керек деген жагдайда бир башкача бир түшүнүккө келе элек дейт. Мына жаштар азыр салык төлөп, ошонун өзүнүн жанагындай бир кандай бир чегергиси келбейт соцфондко. Анткени алар деген бул системанын биз адилеттүүлүк, биз мындай ишенбейбиз. Керек болсо биз ошол караганда ушул жашка жетебизби, пенсияга жетпейбиз, ким болот? Эмне үчүн мен кимдир бирөөнү мен багышым керек өзүмдүн ошол чегерген акчаларым менен деген да түшүнүктүү болот да. Ушул жагдайларда бул реформага кирдиби? Мисалы үчүн эгерде азыр сиздер жанакы мына концепцияда биз жөн эле сунуштардык, анан коомчулук кабыл албаса, биз буларды мыйзамга киргизбейбиз деп атабыз. Эгерде пенсиялык тутумду жакшыртабыз деген жагдайга булар өзүнүн таасирин берип калган болсо, анда сиздер эмнени реформалайсыңар? Ооба, эң туура айтып атасыз, сурооңуз дагы туура. Биринчиден кантип өзүбүздүн бюджетибизди толтурабыз, пенсияларды кайдан төлөйбүз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо дагы бир жолу айтып кетейин,
жогорку кеңештин биринчи окуусунан ошо биздин мыйзам долбоору жактырылды. Бул деген жана чакан жана орто бизнес үчүн биз тариф чендерин түшүрүп атабыз. Себеби дегенде ошо көмүскө экономикасынан чыксын деп. Андан кийин ошо кайра эле улуттук статкомдун маалыматтары боюнча жеке жана орто бизнесте иштеген кызматкерлер көбүнчөсү эле 75%-тан көбү ошо көмүскөдө. Себеби дегенде ошо жумуш берүүчүлөр толугу менен жумушчуларын көрсөтпөйт же айлык акын деген конвертте берет. Андан кийин азыр ошо баары ойлоп атат болуш керек, социалдык фонд бул баягы пенсионерлер саны көбөйүп кетип эле, анан кийин пенсия төлөгөнгө акчасы жок, андан кийин ошол пенсионерлердин санын кыскартып атат деп. Жок, негизги багыт бул ал эмес. Себеби дегенде бүгүнкү күндө социалдык фонд финансылык туруктуу. Пенсияларды бүгүнкү күндө биз ай сайын кечиктирбей берип атабыз. Бирок деген ошол бүгүнкү күндө көбүнчө чыгып аткандар бул баягы советтик стажы бар. Билесиңер, Советтер Союзунда ар бири деген жумуш менен камсыз болчу. Обязательно иштешчи. Ошол стаж менен дагы деле чыгып атышат. Бирок көмүскөдө жүргөн жумушчулар нөлдүк стаж менен келишет. Биз ошону ойлоп атабыз да. Кийин биздин финансылык система туруктуулукка андай деле коркунуч келбейт. Бирок ошол адамдар үчүн чоң коркунуч. Себеби дегенде алар пенсияга чыга албай калышат. Алар деген ошо министрликке барып, жана пособие по возрасту деп коет, ошо фиксированный сумма. Ошону эле алып калышат да. Биздин негизги багыт ошол адамдар пенсиялык системага кирсин. Кийин ошо мамлекет аларды өзүнүн мойнуна жүктөп баягы пособие төлөбөсүн. Социалдык фондко өз убагында чегерсин. Андан кийин пенсияга чыксын деген негизги багыт ошол. Ошондуктан азыр ошо жогорку кеңештин кароосунда эртең ошо экинчи кароо болот. Ошол жакта деген чакан жана орто бизнестер үчүн эгерде алар 5 кишиден 5 өзүнүн жумушчуларын 5тен көп көрсөтсө, айлык акысын ачык көрсөтсө, аларда 27,25%дан 22%га чейин түшүп атат. Ал эми эгерде 15 адамдан көп көрсөтсө, анан республика боюнча орточо эмгек акыдан кем эмес көрсөтсө, анда алар үчүн 27,25 эмес, 12% болуп атат. Биз ойлоп атабыз, ошо алар деген көмүскөдөн чыгат, айлык акын деген конвертте бербейт, болгон айлык акысын көрсөтүп, болгон жумушчуларын көрсөтүп, анан кийин ошо кол алдындагы жумушчулар үчүн баягы кийинки пенсиясын камсыздап берет деп ошондой ойлоп атабыз. Андан кийин бирок тилекке каршы биз бир нече жолу мисалы тигүү жана өндүрүш жактары иштегендерге дагы камсыздандыруу төгүмдөрүн түшүргөнбүз. Бирок ал көмүскөдөн чыккан жок. Билебиз, статистика боюнча швеялар республикабыз боюнча бир 200 миңдей, бизде болгону учетто 4000 эле адам көрсөтөт. Анан ойлосоңор, ошо 200 миң аялдар, көбүнчө аялдар иштешет. Кийин стажы жок болот, вообще пенсияга чыга албай калат. Анан эмне кылышат? Кайра эле ошо жакыртчылыкка алып келет. Азыр бүгүнкү күндө эле ойлоп баягы конвертте айлык майнасын алып эле жүрүшөт да. Ошон үчүн дагы бир жолу айтып кетет элем, ар бир мамлекет да ойлош керек, бирок ар бир жарандай өзүнүн жумуш берүүчүсүнөн дагы мен жанагы эмгек тилечемди жүргүзгүлө, мен үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөгүлө деп алар да талап кылыш керек да. Негизги максат ошол. Андан кийин ошо мыйзам долбоору өтүп кетсе, биз дагы салык кызматы менен чогуу иштешели деп атабыз. Бул деген аябай чоң, биз жактан чоң кадам болуп атат, бирок биз ойлоп атабыз, бизнес дагы бизге карата, ошо өзүнүн алдында, кол алдында жумушчуларына карата алар дагы өзүнүн кадамын таштайт деп. Бизде угарман бар экен, Жылдыз дагы кабыл алалы. Алло. Айтыңыз, угуп жатабыз, саламатсызбы? Менде эки маселе. Моореки эркектер 40 жыл стаж менен 60 жашта, аялдар 35 стаж менен 55 жашта чыккан бир маселе бар. Эреже бар, Анан кийин высокогорья 45-тен 55-тен чыккан. Ушулардын маселе мен укпай калыптырмын. Ушул маселелер эмне тагыр козголбойт? Анан жана аялдардын муниципальный
кызматта иштесе 60 жаштан чыгыш керек деген сөздү козгоп атасыз. Бул өзү кичине неудобный болуп калат го да, мисалы үчүн андай льгота берип. Анда кызматта иштесе, мисалы үчүн мугалим болуп иштесе, врач болуп иштесе 60 жашта чыгыш керек да анда адамга. Дагы бир угарман бар, Жылдыз айым, аны да угалы, анан чогуу жооп бериңиз. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз, айтыңыз. Алло. Айтыңыз, угуп жатабыз. Саламатсыздар, Бишкектен Бакыт. Мисалы энергетиктер менен медиктер деле ооруп жатканда өмүр постоянно коркунучта. Ушулардын деле пенсиясын ошол эми аскер кызматкерлериндей өзүндөй болсо дагы ошого жакындатып койсо болобу деген суроом бар сиздерге. Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Биринчи суроодон баштайын. Жана мөөнөтүнүн мурда боюнча анан кийин жеңилдетилген бийик тоолуу аймактарда ага чейин ошо эфирдин башында айтып кеттим эле. Бийик тоолуу аймактарда жашагандар үчүн биз ошо пенсиялык системада толугу финансылык жактан толугу катышсын, өзүнүн пенсиясы мындай татыктуу болуш үчүн биз буларды 3 жылга этап менен жылдырып атабыз. Бирок жалпы пенсиялык курак 58-63 ошол боюнча калып атат. Анан кийин жана врачтар, дарыгерлер менен мугалимдер булар ошо мамлекеттик муниципалдык кызматтарга кирбейт. Бул деген мамлекеттик кызматтарга ошо өздөрүнүн закону бар. Бул деген ошо мамлекеттик органдарда иштегендер, анан эми жогорку кеңеш, исполнительская власть деп коет, ошол жакта иштегендер ошол мамлекеттик кызматтар болуп таанылат да. Анан кийин башка тармактарда иштегендердин пенсиясын аскер кызматкерлериндей эле теңдештирип койсо деп. Эми врачтар менен мугалимдерде, чын мугалимдерде дагы мээ деген да канча кетет, нервтери канча кетет, ден соолугу кетет. Врачтардыкы деле ошондой коркунучта, өздөрүнүкү деле. Мына ошо сиз деле ошону айтып атасыз, эмнеге тиги мындай жумушта иштегендер ошо аскер кызматкерлери менен теңдештирилген эмес деп. Дагы бир жолу айтып кетейин, ошо аскер кызматкерлерин алардын кызматы оор. Аларды өмүрүн берет деп атабыз. Алар башка жумушчуларга караганда көбүрөөк иштейт деп атабыз. Ошон үчүн мамлекет өзүнүн мойнуна алып кепилдик берип атат. Аларды пенсияга эртерээк жиберет, пенсиясын көбүрөөк кылат, айлык майнасын көбүрөөк кылат. Анан биз өз тарабыбыздан ошо реформанын негизги багыты ошо кийин көбүрөөк адам пенсияга чыксын, жана ошо пенсияга чыгып атканда чоң пенсия менен чыксын деген ошондой багытта кетип баратабыз. Салкынай Сатарова деген биздин Facebook пайдалануучу суроо. Кечиресиздер. Жылсай мынакей реформа деп атабыз, эми бул убакыт канчага созулушу мүмкүн деген дагы суроону берип атышат. Анткени бул мыйзам менен ишке ашыруучу жагдайда. Биз ошо азыр канча убакытта? Биз азыр муну талкуулап, азыр айтып атпайбызбы, кызыктар тараптар менен дагы кылдаттык менен карап, кайсынысы эң маанилүү болсо, ошо биздин ар бир адам эле пенсияга чыгат да болсо, ошолор жакшы пенсияга чыгыш үчүн кандай багыттар эң маанилүүсү болсо, ошолорду анан мыйзам түрүндө ошо ойлоп атабыз, жакынкы арада биз киргизебиз деп. Анан ошо мыйзамдар эгерде жогорку кеңеш тарабынан колдонуп, анан кийин кол коюлса, ошондо алар ишине кирет. Анан дагы бир суроо бербедиңизби? Ооба, сиз айткандай көп эле ойлошот да, мен эмнеге бүгүн төлөйм? Мен эмнеге бүгүн камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөйм? Мен бүгүн жашмын. Мен ал жашка жетемби, жетпеймби? Мен төлөгүм келбейт деп көп эле айтат. Анан же тиги мен банкка төлөй берейин. Анан кийин мен өзүм каалаган убакта алып алам депчи. Бирок ошо биздин баягы ички жаратылышыбыз ошондой экен да, адамдардынчы. Эгерде адамдардын өздөрүнө берип койсок, 99% пенсиясы жок калат. Себеби дегенде алар эч кимиси баягы камсыздандыруу төлөмдөрү сыяктуу банкка деле мейли ошол жака
топтоп эч ким баягы пенсиялык куракка чейин топтоп албайт. Ошон үчүн мамлекет ушундай бир көзөмөлдөп турат да, пенсиялык фонддорду түзөт. Себеби дегенде ошо пенсиялык фонд милдеттүү түрдө ар бир жарандын айлыгынан ушунча пайыз пенсиясына алынып турсун деп. Андан кийин статистика боюнча дагы ошо 9 аялдын ичинен 10 аялдын ичинен 9-у пенсиялык куракка жетет. 10 эркектин арасынан 7-өө пенсиялык куракка жетет. Демек алар кийин пенсияга алат. Андан кийин ошо көп эле биз азыр дагы угуп атабыз, социалдык тармактарда дагы ошо айтып атышат да, мен төлөгүм келбейт, мен пенсия алгым келбейт. Бирок ошол эле кишилер кийин пенсиялык куракка келгенде биринчи эле келишет, мага пенсия чектеп бергиле, мен алайын деп. Бирок ошо балдарыңды карабай, эч кимге баягы жалдырабай өзүң пенсияңды алсаң, мен ойлойм бул жакшы деп. Ылайым, бизде Facebook колдонуучулар да жазып атат. Салкынай Сатарова, саламатсыздарбы? Мен былтыр 20 жылдык стаж менен 2774 сом менен пенсияга чыктым. Соцфонддо ар бир пенсионердин пенсиялык топтому болот дейт. Мен ошол пенсиялык топтомду ала аламбы? Алгандай пенсионерге жана кандай жолдор менен берилет дейт. Жакшы суроо, рахмат чоң. Пенсиянын топтомо бөлүгү 2010-жылы кирген. Буга деген эгерде эркектер 64 жаштан ошо кичүү болсо ошолор катыша алат. Андан аялдар 69-тан кийинкилер. Пенсия топтомо бөлүгү бул пенсиялык жалпы куракка келгенде ошо биз деген мүмкүнчүлүк бердик. Же пенсия менен чогуу аласың, капиталдырылган пенсия, же ошо бизге көптөгөн кайрылуу болду. Мен деген бир чоң бир нерсе алып алат элем, же бир чет өлкөгө барып келет элем, ошон үчүн мага бир берип койгула ошо топтомо бөлүгүн депчи. Анан ошондой өзгөртүүлөр киргиздик. Бүгүнкү күндө эгерде пенсиялык куракка келгенде ошо топтомо бөлүгүн бир суммада алса болот. Дагы башка учурларда да алса болот. Эгерде ошо пенсияга жетпей чет өлкөгө туруктуу жашоого чыгып атсаңар, анда да алып кетсеңер болот. Андан кийин ипотека насыяларын алып атканда биринчи баштапкы төлөм кылып туруп, эгерде силерде пенсиялык топтомо бөлүгүндө 50 000 сомдон ашык акча болсо, аны дагы ошо баштапкы төлөм кылып төлөсөңөр болот. Андан кийин Кудай сактасын, бирок ошо жана оорулардын тизмеси бар. Эгерде ошо ооруларга чалдыгып калса, мындай кымбат операция же мындай керек болуп калганда, учурда ошону да алсаңар болот. Андан кийин ошо реформанын алкагында дагы өкмөткө киргиздик өзгөртүүлөрдү. Азыр өкмөттүн кароосунда дагы көптөгөн ошо кайрылуулар болду да. Мен ошо билбей ипотеканы алып алыптырмын. Азыркы действующий токтомдо эгерде үй жок болсо, анан кийин 50 000 сом болсо, ошондо ала алат деп. Анан кийин биз ипотеканы алып алганбыз. Анан кийин мен кантип ала алам деп мен билбей калыптырмын деген. Ошон үчүн ошо болгон ипотекасына дагы жапса болот, же алардын жубайлары да жапса болот деген өзгөртүүлөрдү киргизип, ошо өкмөттүн кароосуна киргиздик. Ошо токтом эгерде бекитилсе, биз дагы ошо силерге келип дагы маалымат беребиз. Анан дагы бир учурду киргиздик. Мисалы, пандемия убагында көп эле жумушу жок калбады. Анан кийин бизге кайрылышты да, мен деген пенсиялык топтоолорум бар. Бирок мен азыр жумушсуз калдым. Жумушсуз боюнча жөлөк пул 300 сом. Мен кантип жашайм 300 сомго? Мен баягы жумуш тапкыча мага ошол акчадан берип турсаңар болмок деген кайрылуу болду. Ошон үчүн ошо өзгөртүүлөргө дагы киргиздик. 3 айдын ичинде эгерде жумушсуз калса, официалдуу түрдө жумушсуз калса, 7 000 сомдон кем эмес 3 айдын ичинде берип туралы деген. Ошолор өзгөртүүлөр эгерде кирсе, биз силерге келип дагы бир жолу ошолорду түшүндүрмө беребиз. Рахмат, урматтуу радио каармандар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун пенсиялык жана тарифтик саясат башкармалыгынын жетекчиси Жылдыз Кулжанова болду. Бизди угуп, бизге убакыт бөлгөн угармандарыбыз бар болуңуздар. Берүүнү Таалайгүл Чабдарова, Таалайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Саламатта калыңыздар. Рахмат.